Бүгүнкү биздин мелдеш атам, апам жана мен деген оюнубузду ачык деп жарыялайм. Спорт ден соолуктун булагы деген чакырыктын алдында уюштурулуп, ар кыл спорт оюндарынан турган бул мелдешке Даярдоо тайпасынан Шумкар командасы, ал эми жогорку тайпадан Алга командасы катышты. Биринчи оюндун шарты боюнча командалар спорт ден соолуктун булагы деген жазууну кайсы команда биринчи жазып бүтсө, ошол команда утушка ээ болот. Ата-энелер менен бирге жарышка түшкөн эки топтун балдары жеңиш үчүн кандай аракет жасаса, ата-энелердин аракети алардан ашып түшүп, бөөктөрдү шаңга бөлөдү. Андан кийин да ар кыл кызыктуу оюндар менен жарыш кызыды. Максат эрежелер боюнча билим берүү процессин уюштурууда түрдүү оюн ишмерлигин ата-энелер менен бирге өткөрүү. Балдар үчүн рационалдуу режимде балансталган тамактанууну, музыкалык жана театралдык оюндар аркылуу балдарды өнүктүрүүнү камсыз кылуу. Балдарынын бир күндүк турмушу менен таанышып, бала менен бала болуп ойноп, баладай кубанган ата-энелердин мындай иш-чарага ыраазычылыгында чек жок. Дүйшөнбеков Алмамбет балабызды колдоп, мамасы Айгерим менен Аскар атасы болуп келип катышып атабыз. Бул жерде Акшумкар командасы менен Алга командасы болуп эки топ ата-энелер жарышып атабыз. Азырынча баарыбыз тең келе атабыз. Аябай кызыктуу, жаш балдардын бир аруу таза бир жүрөктөгү таза жашоолорун биз көрүп аябай кубанып, ушулар менен чогуу жүрөбүз. Биздин эки кызыбыз тарбия алат. Биринчиси кичикибиз Хадижа, Анарбекова Хадижа, анан Анарбекова Рамиля. Канча жашта? 4 жашта, анан 5 жашта. Келинчегим экөөбүз ошо келдик. Мен Айбек, келинчегим аты Гүлзат. Келип ошо аябай кызык өтүп атат. Мындай болот деп күткөн эмесмин чындыгында. Анан өзүбүз аралашып эле таймашып атабыз. Эми азыр кызык болуп атат, аягында көрөбүз ким утат. Мээрим Нуру бала бакчасы педагогикалык процессти уюштурууга гимнастиканы, дене көнүгүүлөрүн, саякаттарды, басып эс алууларды, эмгек ишмердигин, түрдүү спорттук көңүл ачууларды кошкон. Атам, апам жана мен спорттук мелдеши ден соолукту бекемдөөгө үндөгөн адаттагы иш-чаралардын бири болду. Бул албетте келечек ээлерин тарбиялоодо өз натыйжасын берет. Ата-энелер менен тыгыз байланышта иштейбиз. Себеби дегенде жыл сайын бүгүнкүдөй конкурстарды өткөзүп турабыз. Бүгүн көрдүңүздөр, атам, апам жана мен деген конкурс өткөзүлдү. Ошол конкурс дайыма февраль менен марттын ортолугунда, мына жаз келип, балдар дагы ушундай кубанышып, ушундай спорт оюндарына күчтөрү толуп, ойной турган маалында биз ушундай конкурс өткөзөбүз. Балдарга бул конкурс аябай жагат. Ар бир команда аткарган оюндар, балдардын ыр-бийлери абдан кызыктуу болду. Жыйынтыгында калыстар тобунун чечимине ылайык эки команда тең бирдей упайга ээ болуп, достук жеңди. Соңунда балдардын оюнуна катышып, мелдешти кызыткан ата-энелер бала бакчанын ыраазычылык грамотасы менен сыйланышты. Сонун уюштурулуптур. Тарбиячыларга чоң рахмат. Ушу садикте иштеген эжелердин баарына чоң рахмат, ыраазычылык. Ушинтип балдарыбызды тарбиялап, ушундай жакшы конкурстарды уюштуруп, балдар менен бизди байланыштыргандарына. Асманда жылдыздар жымындап карашат, анткени аларда тынчтыкты самашат. Халия Карыбекова, Эржигит Тилекбек уулу, Илим жаңылыктарына.